Assalamu алейкум кыргыз элим. Алдыда дүйнөлүк жаңылыктар менен бөлүшүп алып барган мен Орозбек Иманалиев. Техаста пластмасса чыгаруучу заводдон өрт чыкты. Иван Вагнер жердин орбитасынан тартылган түштүк чырактардын сүрөттөрү менен бөлүштү. Калифорниянын айрым жерлеринде өрттөн улам эвакуация улантылууда. Портленд полициясы тополоңдуу гранаталар жана резина октор менен жок кылды. Space Falcon 9-ду 6-жолу орбитага ийгиликтүү жөнөтүлдү. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары бийлик криминалга жеңилгенин айтты. Техас штатында Гранд Прейри шаарында желим заводунда өрт чыкты. Өрттүн кесепетинен электр мунарасы желим урулгон кампага түшүп кеткен. Азыр өрт жакын жайгашкан ишканаларга жана турак жайларга көчүп кетүү коркунучу астында калды. Шаар бардык тургундарга мүмкүн болушунча көчөдө калбоого жана уулуу түтүнгө дем бербөөгө кеңеш берет. Өрт өчүрүүчүлөр дагы эле өрттү өчүрүп жатышат. Эл аралык космостук станциядан алынган видео. Россиялык космонавт Иван Вагнер жердин орбитасынан тартылган түштүк чырактардын сүрөттөрү менен бөлүштү. Сүрөттөрдө измруд жарыгынан тышкары бир нече белгисиз учуучу объекттерди көрүүгө болот. Бир эле аралыкта. Материалдар Роскосмоско жана Россия Илимдер Академиясынын Космос изилдөө институтуна жөнөтүлдү. Баса Twitter буга чейин ушул теманы тамаша кылып койгон. Социалдык тармактын колдонуучулары жаркыраган объектилерди жанында орбитага чыгарылган Элон Мусктун Starlink спутниктеринин жаңы партиясын атады. Эвакуация Калифорниянын айрым жерлеринде улантылууда жана бир нече жума бою өрттөр болуп келген. Өт чагылгандын кесепетинен пайда болду. Өт өчүргүчтөр чоң бассейндеги Редвудс штатындагы парктын жанындагы аймакта куткарып жатышат. Жалаң гана ушул аймакта жалындаган жалын 6000ден ашык турак жайга коркунуч келтирди. Жайдын башындагы кургак жана шамалдуу аба ырайы өрткө каршы күрөшүүнү кыйындатат. Шаарда массалык демонстрация менен Жорж Флойд өлгөндөн берки 80-күн белгиленди. Black Lives Matter кыймылынын жүздөгөн жактоочулары Портленд шаарынын борборуна чогулушту. Милициянын кордондору күчтөнүп, өтүп бара жаткан унаалардын айдоочулары тынымсыз кол салып, коомдук тартипти бузушкан. Демонстранттар федералдык имаратты өрттөөгө да жетишти. Алар менен макул эместигин билдирген айдоочулардын бири демонстранттар тарабынан катуу сабалган. Полиция элди өлтүрбөй турган курал жана көздөн жаш агызуучу газ менен таратууга аракет кылды. Портленддагы тирешүү бир нече саатка созулган. Космостогу тоскоолдуктарды дагы бир жеңүү. Space Falcon 9 учуучу унаасын рекорддук 6-жолу ийгиликтүү учурду. Ракета учурулган соң компания Атлантик океанындагы автономдуу дрондордун бирине конду. Бул ошол эле космостук биринчи жолу ийгиликтүү конуу сериясы. Бул Space компаниясынын 100 жылдык мааракеси. 58 мини-спутник Starlink интернет аркылуу дүйнөлүк чагылдыруу үчүн жер орбитасына жеткирилди. Миссияга ошондой эле жерди алыстан текшерүүчү 3 прибор кирет. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев кыргыз бийлиги криминалга жеңилгенин айтты. Ал күздөгү парламенттик шайлоого аттанган бир канча партиянын артында каралар турганын белгилеп, саясатка бел байлагандар аларга кызмат кылаарын кошумчалады. Кыргызстандын парламентинде бардык жерде коррупция жөнүндө айтылат. Бирок коррупциянын башында уюшкан кылмыш топтору турганын, башкарып жатканын эч ким айткан жок. Эртең бүрсүгүнү башка чаап кетпесин дейт. Себеби бийлик уюшкан кылмыштуу топторго жеңилип калган. Өмүрбек Субаналиев Бүтүн Кыргызстан партиясынын катарында парламент депутаттыгына талапкер. Ал жогорудагы пикирлерин партиянын 19 августтагы жыйынында билдирди. Бүгүнкү жаңылыктар ушуну менен аягына чыкты. Каналга катталып, дүйнөлүк жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Бардыгыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Даярдаган Али Токтомушев.